Амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу радио угармандар жана YouTube көрүүчүлөр. Атайын репортаж көрсөтүүбүздү, уктуруубузду сиздер үчүн тартуулайбыз. Бул Медиа Манас мекемеси, бул Манас телевидениясы, бул Манас радиосу, бул Манас YouTube каналы. Билингендей, биз атайын репортажыбызды 15 июль күнү, 15 июль 2016 жылда болуп өткөн аскердик көтөрүлүшкө жасалган аракетке арнап жатабыз. Эл аралык ФЕТО деп аталган террордук өргүттүн, уюмдун жетегинде мына ошол күнү карапайым калкка, тынч жаткан элге ок атылган, асмандан снаряддар жаадырылып, көчө бойлоп кетип бараткан инсандар өздөрү билбей бир көз ирмемде өлүмгө дуушар болушкан. Анткени менен лидер жетекчи Тайып Эрдогандын өзгөчө бир демилгеси менен, элге жутка берген шыгы менен танкалардын алдына чейин жатып, элин коргоонго аракет жасаган жарандар бар болгондугу үчүн бүгүн Түркия кайрадан тынчтыкта. Бирок дагы ошол 16 жылдын 15 июлю тарыхта кандуу окуя катары жазылып кала берди. Кыргыз коомчулугуна мына ошол окуяны, мына ошол кандуу көтөрүлүшкө жасалган аракетти жеткиргенге аракет жасап, биз бүгүн атайын репортажыбызды тартуулап жатабыз. Бизде студиянын коногу адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Гүлзада Станалиева эжекебиз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Кош келдик. Арине эжеке, биринчи күндөрү, биринчи сааттарда, биринчи учурларда ушундай бир маалымат алганда таасири укмуш катуу болот. Адам өлүп атыптыр, түрктөр бири-бирин атып атыптыр, өзүнүн аскерлери эле өзүнө каршы чыгыптыр деген сыяктуу маалымат болот. Ал жылдан жылга балким ошондогудай таасирин жоготкону менен саясий бир, тарыхый бир баалуулугун күчөтөт деп ойлойм. Сиз баягы өз учурунда да маалымат алдыңыз, андан кийин дагы окуп жүрдүңүз. Мына 5 жылдыгы болуп атат. Илимпоз катары, адабиятчы катары окуп билип, тереңинен болбосо дагы бир орчундуу көз ирмемдерин билген инсан катары кыргыз коомчулугуна бул окуя жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыз? 2016 жылы 15 июлда ушул окуя болду деп биз интернеттен маалымат каражаттарынан уктук. Анан ошол мезгилде биздин студенттерибиз дагы ТРТга, Түркиянын каналына, телеканалына практикага кеткен мезгил эле. Бул ого бетер биз кооптоно баштадык, кандай болот деги эле. Жалпы ушул түрк өлкөлөрүнө, түрк элдерине кандайдыр бир мындай терек болгон, колдоо көрсөтүп турган Туркияда ушундай опурталдуу окуя болуп кеткенин баардыгыбыз чындыгында өтө мындай кооптонуу менен кабыл алдык. Биз ошол кезде студенттерибизге дароо эле байланышка чыгып, алардан биринчи мен ошол интернеттен, анан кийин өзүмдүн студенттерим менен маалымат алып жаттым. Алар ошол бийликти күч менен басып алуу аракети тууралуу, Туркиядагы өтө кооптуу абалдын түзүлүп калгандыгы тууралуу жана өздөрүнүн коопсуз жайга көчүрүлүп, ошол биздин балдарга жоопкерчиликте болгон Туркия тараптагы биздин кесиптештер алардын баардык коопсуздугун камсыз кылып жаткандыгы тууралуу айтты. Ошол мезгилде бизге ата энелер дагы телефон чалып, биздин балдар кетти эле, кандай болду, Туркияда ушундай окуя болуп кетиптир. Анткени биздин эч кимдин оюна келген эмес ошондой окуя ошол учурда болуп кетерин. Ага чейин деле биз бул уюм тууралуу, Фейхтуллах Гүлен тууралуу маалыматыбыз бар эле, бирок ушул сыяктуу Туркиянын коопсуздугуна, Туркиянын тынчтыгына, Туркиянын саясий туруктуулугуна, анын аркасында бул жерде жалаң эле Туркия жөнүндө эмес, жалпы түрк элдеринин, жалпы эле дүйнөдөгү өлкөлөрдө ушундай бир коркунуч таптакыр күтпөгөн жерден болуп кала тургандыгы тууралуу бизди мындай сестентти да, ойлонтту. Анткени ким ойлоптур билим жаатында, агартуучулук жаатында, маданият жаатында, илим жаатында ишмердүүлүк менен алектенип жатат деген уюмдун бийликти көздөп
тынч күндөрү ушул карапайым калктын өмүрүнө, жөнөкөй карапайым адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирген жанагындай куралдуу күчтөр менен, куралдуу күч, танка жана оор аскердик техникалар менен өзүнүн өлкөсүндө ушундай бир төңкөрүш жасоо аракети болот деп эч кимдин оюна келген эмес да. Биз дагы ошон үчүн тынч эле балдарыбызды Түркияга жылдагыдай эле жиберип жатабыз. Бул өтө коркунучтуу. Негизи эле жамаат түшүнүгү, диний жамаатпы, башкача бир жамаатпы, менин пикиримде да бир гана ошол адамдардын бийлиги, бир гана ошол адамдардын саясаты, бир гана ошол адамдардын идеологиясы болгон нерсе дагы бүгүнкү күндө коркунучтуу. Биз андай коркунучтардын мына барган сайын глобалдашкан дүйнөдө ошол коркунучтарды көрүп эле алардын кесепеттерин көрүп жашап келатабыз. Ошол окуяда биз ошондой болдук. Биз анын чын төгүнүн кандай болуп жаткандыгын биринчи билген жокпуз. Кийин биздин студенттердин дагы алар көргөндөй айтып атты. Ага кандайдыр бир саясий баа, тарыхый баа ал учурда биз баардыгыбыз мындай кооптонуу менен карап ошол кабыл алдык да. Эми андан бери мына 5 жыл өттү. Тарыхчылар айрыкча Түркияда, башка өлкөлөрдө бул окуяга саясий бааларын берип, тарыхый бааларын берип, маданият жактан кандай болуп атат, коомдук баягы процесстер боюнча изилдөө жүргүзгөн коомдук илимдерде кандай болуп атат, айтор буга баа берилип жатат. Биз эми баягы биринчи таасирим жөнүндө жана анын бул окуянын бир гана Түркия эмес, башка элдер үчүн дагы ар бир мындай асыл мүдөө, жакшы максат менен иштеп жаткан фонддордун, бир жамааттардын, бир уюмдардын деле аброюна көлөкө түшүрүп, ушул сыяктуу мындай кооптонуп калат экенсиң да. Анткени ага чейин менде дагы эч кандай бир шектенүү, бир жаман пикир деле болгон эмес. Бизде Кыргызстанда дагы мектептер, бир фонддор ушундай иштеп жатканын билчүмүн. Бирок бул окуя чындыгында биз бүгүнкү күндө бир өлкө, деги эле дүйнө кандайдыр бир идеологиялар менен, кандайдыр бир миссиялар менен иш аракеттерге баары бир кылдаттык менен карашыбыз керек экен да, анализ кылып карашыбыз керек экен, сар эсеп салышыбыз керек экен. Дайым эле асыл мүдөлөрдүн аркасында бир жакшы нерселер боло бербейт экен. Ал биздин өмүрүбүзгө, жалпы баягы тынчтыгыбызга, коопсуздугубузга дагы чоң бир терс таасирин тийгизип коет экен. Бул окуя мен үчүн ошол күнү ошондой бир пикирлерди болушун жаратты да. Жакшы, анан негизи сиз өзүңүз баягы илим жаатына, адабият жаатына, аны менен биргелеште журналистика жаатына дагы салымыңызды кошуп келесиз. Мына ушул 3 өңүттөн алып карап, ошол жааттарга эл аралык бир терроризмдин бир мындай катаал колу дагы бир терс таасирин тийгизгендиги анык дечи. Бирок ошол жөнүндө биз баягы ачык айтпай, көпчүлүк учурда парданын аркасына калтырып коюп атабыз да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, биз мисалы мен өзүм бир канча эл аралык проекттер менен, түрк элдердин адабияты менен, маданияты менен, түрк элдеринин баягы жаштардын орток тарбия маселеси, билим алуу маселеси менен алектенип жүрөм. Ушул алкактан караганда дагы биздин негизи эми биз жараткан бизди бир эл, бир тилди, бир дилдеги, бир диндеги улуттар кылып жаратыптыр. Биз мына глобалдашкан дүйнөдө, айрыкча глобалдашкан дүйнөдө жоголуп кетпеш үчүн кыргыз тилин эле сактап, кыргыз маданиятын эле сактап, албетте ал болот. Бирок ошол эле учурда тектеш, тили бир, тарыхы бир, түбү бир элдердин бири-бирине кол сунуп мындай биримдик болбосо, глобалдашкан дүйнөдө өзүңдү сактап калуу коркунучу бар да. Мен ушул маселени тууралуу көп ойлондум. Биз мына латын аривине өтүү керек, өтпөш керек деп атабыз.
илим чөйрөсү азыр глобалдашып, бир жана интернетте бир платформага биригип калды. Ушул мезгилде айрыкча биз ушу түрк элдерин биригип, менимче бир жанагындай алфавитти кабыл алып, бирибизди туура түшүнүш үчүн, бирибиз менен илимий, билим, маданият жана башка байланыштардын өтө мындай чың болушу үчүн, түптөлүшү үчүн ушундай иш аракеттерди кылсак жакшы болот эле да. Ушул иш аракеттердин баягы колдоого көрсөтүп, буга дагы абдан бир саясий эрк керек экен, буга дагы мындай кадамдарга дагы экономикалык жактан күч керек экен, колдоо керек экен. Ошондо Түркияга биз абдан мындай таянычубуз да, ишенебиз. Анан ушул жааттан алганда дагы бул процесс, бул нерселер биз үчүн, баардык түрк элдери үчүн маанилүү процесс. Жалпы терминологиялык комитетти түзүү. Ушул жаатта дагы негизги биздин түрк элдеринин максаты ушундай болсо жакшы болот эле. Туркия ушул жаатта дагы өзүнүн колунан келген болгон аракетин жасап келатат эле. Анан ушул сыяктуу Туркиянын өзүнүн баягы Туркиянын өзүнө, ушу мамлекет катары өзүнө кооптулук туудурган ушул сыяктуу фето уюму сыяктуу көрүнүштөр, төңкөрүш, анан канчалаган адамдардын өлүмү, канчалаган аларга билип билбей кирип кеткен илимпоздордун, билим адамдарынын, маданият тармагындагы адамдардын айрыкча ошолордун дагы ошол уюмга кирип алардын камалышы, ошол менен бирге алар жалаң эле Туркияда эмес, башка өлкөлөрдө, башка түрк өлкөлөрүнө дагы ошол уюмга ишеним артып, алар менен кызматташып калган адамдардын дагы айрымдары билген эмес, айрымдары билип кирип атат, колдоп кирип атат. Мисалы постсовет өлкөлөрүнөн тарбия алып, постсовет баягы советтик мезгилде дин боюнча түшүнүгү аз болгон адамдар бул түрк биримдиги жөнүндө анчалык баягы биздин аң сезимден бул нерселердин баардыгын жолотпой, советтик идеология негизинде калыптандык да. Ошондой элдин билим адамдары, ал тургай карапайым адам жөнүндө айтпай эле коелу, ошолорго чейин кирип кеткен нерсе бул кайсы бир деңгээлде, мен айтам, бир топ эле мындай олуттуу эле десек болот. Ушул биздин түрк элдеринин ортосундагы баягы орток бир максатка, бир мүдөөгө, бир түрк элдеринин биримдигине, чогуу өнүгүүгө болгон баардык көңүлүбүз, баардык эмгегибиз, баардык аракетибиз ошол нерсеге бурула турган мезгилде башка бир идеология, башка бир кандайдыр бир чектелүү адамдардын уюму болуп, кандайдыр бир өздөрүнүн мүдөөсүн, кызыкчылыктарын мен дагы билбейм, ал кызыкчылыктардын аркасында эмне жаткандыгын. Ал учуру келгенде улам толукталып айтылып жатат албетте. Маданият, илим жаатындагы адам катары мага ошол нерселер биздин түрк элдеринин баягы жалпы миссиябызга дагы кайсы бир деңгээлде олуттуу бир терс таасирин тийгизди десем болот да, зыянын тийгизди. Бейкүнөө адамдар билбей калышты, эмнеге туш болуп, эмне болуп кеткенин да билбей калышты. Ушул сыяктуу окуялар болду. Бул өтө эле көп экономикалык жактан, маданият жагынан, илим, билим жаатындагы бизге кандайдыр бир өтө бир олуттуу тоскоолдуктарды жараткан, олуттуу бир терс таасирлерин тийгизген окуялар ушул жанагы төңкөрүштүн аркасынан, алардын буга чейин билинбеген иш аракеттердин аркасынан көрүндү десек болот да. Негизи бар бул өзүбүз мындай бириге албай жатсак, биригүү үчүн болгон күч аракетибизди жасап жатсак, эми бул жерде чоң саясат да бар да. Айрымдар, мисалы үчүн, ушул эле биздин кыргыз интеллигенцияда деле башка өлкөлөргө, Түркияга караганда башка өлкөлөргө жан тартып, анткени ошол башка өлкөлөр менен чогуу, башка бир саясий көз караштар сиңген катмарлар да бар да, аларда жашырганда эмне. Анан ошондой кылдаттык менен бул иш жүрүп атат. Мына кечээ Баткен окуясынан кийин да көп интеллигенциянын, айрыкча карапайым адамдардын, интеллигенциянын ой пикири өзгөрдү. Түркия менен болгон мамилебизге, Түркияга карата көз карашы өзгөрдү да. Анан ушундай
биздин болгон Түркиянын күч аракети, бардык түрк элдеринин, түрк мамлекеттеринин күч аракети, бүтүндөй көңүлү бир миссияга, бир максатка карата өзүбүздү моундай глобалдашкан дүйнөдө чоң державалардын алдында тең ата болуп, өзүбүздүн сөзүбүз боло турган бир чоң максатты көздөй турган, ошого карата бир иш аракеттерди чогуу чаран жасай турган мезгилде бул фето окуясы, фето кыймылы, анын Түркияга карата жасалган иш аракети баарыбызга эле кедергисин тийгизди. Кооптонуп калдык. Дайыма кооптонуу менен карап калдык. Бул кандай адам, бунун аркасында эмне бар деген бир чоочуркоолор болуп калды бизде. Анан баягы бирок эми ар бир окуянын тарыхый сабагы болот да. Ар бир тилекке каршы ушул окуя болду. Алар балким ушул саясатка умтулбаса биз аны билбей деле калмакпыз. Алардын мүдөөсү билим берүү, жаштарды тарбиялоо экен деп эле ойлочубуз. Андан кийин саясатка умтулуп, бийликке умтулуп, анын аркасында кандай мүдөөлөрдү ишке ашыргысы келгенин, ошол сыяктуу бир кооптуу, бруталдуу ойлор жаратты да бизге. Андан кийин мен ушуну айтар элем, биз ушул Кыргызстан аябай демократиялуу өлкө, биз бардыгына ишигибиз ачык. Ушул мезгилде демократиялуу болгонубуз жакшы албетте, бирок мунун аркасында мен ойлор элем да ушу билим берүү тармагына, жаштарга, тарбия тармагына сыноо жүгүртүүнү өстүрүш керек экен. Ар бир нерсенин, ар бир бекер берилген нерсенин айрыкча, ар бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн, жакшы бир шанстардын артында эмне болот, эмне бар, ал бизге кандай кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн деген бир пикир болушу керек экен да. Анан баягы биз адабият боюнча, маданият боюнча, илим боюнча иштеп жатканда дагы менде азыр мисалы үчүн кооптонуу болуп калды, кадимкидей кооптоном. Бул адамдын адабият болгондо аркасында эмне бар, кандай ой бар, кандай пикир бар, тигил уюм чыгып калбайбы деп, тигил уюм чыгып калбайбы, мунун натыйжасы кандай деп мындай кооптонуу да жок эле. Азыр бул окуянын сабагын айтып атам да, негизи жана бизге көптөгөн тил үйрөнөм, тил курстары көп, кыргыз тилди үйрөнөм деп келген чет өлкөлүктөр да аябай көп экен Кыргызстандачы. Мен өзүмдүн филолог болгондуктан филолог курбуларым кийинки мезгилде айтып калды, ар түрдүү диндин агымдары келип тил үйрөнүп атышат, кыргыз тилди үйрөнүп атышат. Эмне үчүн кыргыз тилди үйрөнүп атат? Башка өлкөдөгү адам келип кыргыз тилди үйрөнүү эмне кажети бар? Алар өздөрүнүн динин, өздөрүнүн миссиясын жүргүзүү үчүн үйрөнүп атышат да. Ушул тараптан алганда Кыргызстан ушул ар бир мамлекеттин кандайдыр бир ар бир мамлекеттен келип бир өзүнүн бир иш аракетин жасап жаткан, өзүнүн миссиясын ишке ашырып жаткандарга өтө этият, өтө сак болушубуз керек экен. Фето уюму деле бизге ошондой сабак берди. Эгерде башка кеп, эгерде расмий бийлик менен мамиле кылып атсаң, расмий мамлекеттин өзү менен мамиле кылып атсаң, анда анын позициясы белгилүү. Анын ал жерде документтештирүү деген бар, протоколдор бар. Аны эч ким четке кага албайт. Ал жерде баардыгы ачык айкыныраак жүргүзүлөт, кайсы бир деңгээлде дейли. Бирок бизде ушул өзүбүздү мындай контролдоп, көзөмөлдөп эмнелер келип атат. Кыргыз тилин үйрөнөт экен деп эле сүйүнүп эле ар түрдүү диний агымдарга азыр биз кыргыз тилди уюмдар акчасын берсе үйрөтө берет экен да. Алардын максаты кыргыз тилди үйрөтүү курстары ачылган. Анан алар азыр Кыргызстанга жайылып, ар түрдүү идеологиялар, ар түрдүү миссиялар, өзү алакандай эл болсок, алакандай элди ар түрдүү миссиялар менен, ар түрдүү диний агымдар менен бөлүп жарган бул өтө коркунучтуу, элди жок кылуу менен барабар. Айрыкча жана элдин орток маданий өзөгүн жок кылса, бул эл өзү жок болуп кете турган нерсе да. Анан ушул фето уюму менин көз карашымда ушу жалпы түрк элдеринин биримдигине дагы илим, билим, маданият жаатындагы кызматташуусу, биригүүсү, чогуу иш чара алып баруусу, жалпы ата баба кечээ эле пайда болуп калган нерсе эмес да бул. Совет мезгилинде биз баягы идеология жараша бөлүнүп
бирибизге колубуз жетпей турдук. Ошол эле мына кошуна Казакстан, кошуна Өзбекстан менен деле түрк элдерибиз деген боордоштук мамилелер солгундап турду. Чынын айтыш керек, советтик элбиз деген идеологиянын астында түрк элдери Түркия эл экенбиз, эми казак кыргыз бир тууган деген бир өзүбүздүн ички баягы илгертен келаткан аң сезимибизде сиңип калган нерсе болду. Албетте аны эч ким жок кыла алган жок. Бирок ошол эле учурда Азербайжандар менен, Түркменистан менен, Өзбекстан менен, ошол эле Каракалпак менен, ошол эле татар, Башкирия жана башка улуттар менен, түрк эл улуттары менен биз ошондой аң сезим жок болуп турду. Ал аң сезим бүгүнкү күнгө чейин калыптануу процессинде эле турат да. Ушул нерсеге баардык көңүлдү ушул Түркиянын жана баардык ушу түрк элдеринин аракети боло турган мезгилде ортодон ФЕТО сыяктуу уюм чыгып, анын өзүнүн миссиясы чыгып, анын өзүнүн кандайдыр бир иш аракети чыгып, болгондо да элге билинбеген анан саясий төңкөрүш жасап, анан алар бийликке келип, анан кандай болоруна мен дагы деле дин менен башкарганга аракет кылуу, өзү негизи биз баягы диний түшүнүгүбүз жок болгон постсоветтик өлкөлөрдүн элдери үчүн бул бир динди алып келип сиңирүү аябай коркунучтуу да. Илгертен диний түшүнүгүбүз болсо, илгертен калыптанып калган диний билим берүү болсо бизде, анда башка кеп биз ажырата алабыз. Ал эми баардыгы эле сонун көрүнүп көзүбүзгө көп, мен студент кезде эле абдан көп 90-жылдары эң жаман жери ошол динге жамынып алып, анан ошол динге жакшы нерсеге жамынып жаман ишти жасап жатышпайбы? Анткени биз баягы атеисттик коомдо жашаганда дин жан келгенде динди биз сүйүү менен кабыл алып, дин деген жакшы нерсе деп кабыл алдык да, чын жүрөгүбүздөн кабыл алдык. Бирок кайсыл диндин агымы келатканын биз чындыгында аңдай алган жокпуз. Көпчүлүк кыргызстандыктар десем болот да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө сабак алган нерсе менимче ар бир уюмдун, эгер ал мамлекеттик болбосо, эгер ал расмий бир бийликтин макамына ээ болбосо, анда кандайдыр бир мындай сын көз караш менен карап, анализдеп, сары эсеп салып, мунун артында эмне бар деген кызматташуу жолун өтсөк, анткени акча берет экен, бизди колдойт экен, биз ушу менен моундай чоң иштерди жасайт экенбиз деп, бизде ушул нерсеге көбүрөөк азгырылып кеткен учурлар кездешет да. Эми бир жыйынтык суроомду берейин. Эжеке баягы илимий жетекчи катары балдарды жетектеп диплом жаздырып келесиз. Айтайын дегеним, ушул 15-июль 2016-жылда болгон Түркияда баягы бийликти аскер күчтөр аркылуу басып алганга жасалган аракет кыргыз коомчулугуна маалымат катары өз учурунда ММК'лардан кичине берилип эле анан калып калган, көп билбейт деген сыяктуу боордош бир туугандарыбыздын бир бизге карата айтылган бир кайрылуусу болуп калып атат. Мисалы, көп кыргыз коомчулугу биле бербейт. Ошол күндө чындыгында биз кайгы тартканбыз, жапа чеккенбиз. Бейгүнөө бир туугандарыбыз өлгөн, кан төгүлгөн, имараттарыбыз талкаланган. Башкача айтканда, бир күндө эле жай турмушубуз бир алай дүлөйгө учурап, андан кийин мына 5 жыл дегенде калыбына келип атат. Бирок ошону бир тууганыбыз деп санап жүргөн кыргыз боорлорубуз, эң көп биле тургандар ушул кыргыз боорлорубуз деп ойлойбуз деген сыяктуу баягы кесиптештерибиздин, агайларыбыздын айтып калган пикирлери бар да. Бул жаатта сизге баягы берейин деген суроом, ошол балдарыңызга балким 10 бүтүрүүчү алсаңыз, 10дун бир 3-өөнөбү, 4-өөнөбү ушул теманы берип, иликте деп жаздырып, дипломдук работа кылып, аны балким жакшы кылып жыйнап, кичинекей бир китеп кылып басып дегендей, бир ошондой нерсени жасоого даярсызбы? Көңүлүңүз, пикириңиз кандай? Жакшы. Бул жакшы суроо. Анткени муну Манас университетинин студенттери гана колго албаса, башка университеттердин студенттери, алардын мугалимдери, жетекчилеринин баягы даярдыгы азыраак болуп калышы мүмкүн. Анткени биз түздөн түз Түркия менен баягы алака түзүп жүргөн студенттер, мугалимдер катары түрк тилин билип, түрк баягы булактар менен иштөө мүмкүнчүлүгүбүз бар болгондуктан буга албетте киришсек болот. Мен бул боюнча биз эми мен журналистикада иштеп жаткандыктан албетте медианы изилдесек болот. Массалык маалымат каражаттарын, ошол окуянын чагылдырылышы, албетте бизде жанагы
жана окуу китептери, анан жөнөкөй китептер, көп китептер которулуп чыга баштады да. Анан мен кыргызча которулган китептер, өзүм баягы кандай китеп чыкса, балдарга кандай китептер китеп дүкөндөрүнүн текчелеринде турса дароо барып карайм, дароо барып ичин ачам, эмне китептер болот. Бул процесс эми мен өзүмдүн профессионалдык жумушумда. Анан ошондо диний китептер, мындай бирине идеялар коёндой окшош китептер көп чыга баштады да. Мындай таалим тарбия берген китептер акыркы жылдары ошол көп чыга баштаган ошол мезгилде. Буларды ким которуп атат? Котормочусу дили кээде жазылат, кээде жазылбайт, ушундай болуп атканда анан ушул сыяктуу биз ушул китептерди да анализ кылбадык да. Ичинде ички текстин анализин, мазмундук идеялык анализ эмне, ал бизге эмне берет деп. Негизи илим ошондой адабияттарды, айрыкча балдарга арналып жаткан адабияттарды, балдар адабиятын, жаштар окуп жаткан адабияттарды, популярдуу болуп жаткан адабияттар эмнени аң сезимге сиңирип жатат. Ошол нерсени абдан жакшы туура суроо бердиңиз. Бул нерселерди биз колго алышыбыз керек болчу. Андан тышкары башка деле адабият. Азыр ойлосом, ошол адабияттардагы ушул диний тематикада, таалим тарбия тематикасында болгону менен ар бир латин алфавит берет жакшы экен деп. Муну көзөмөлдөгөн деле киши жок. Карасаң ичинде бир нерсе жок да. Бирок эгерде илимпоздор муну анализдеп берсе, ал жерден ошол жашыруун кандайдыр бир миссияны көздөгөн, өзүнүн жеке бир ошол уюмдун миссиясын көздөгөн максат мүдөлөр чыгат, көрүнөт да. Ушу тексттин анализин жасап көрүш керек. Буга лингвисттер дагы, тил үйрөтүп жаткан илимпоздор дагы буга кирсе жакшы болот эле. Адабиятчылар, психологдор, философтор, кандай философиялык айтымдар айтылып атат ал жерде. Бизде тилекке каршы ушул сыяктуу иштер дагы көп. Кыргызстан боюнча айтып атам, мен Манас университети эле эмес, бу жерде жеке бизде аздыр көптүр жасалып атат бул иштер. Бирок жалпы Кыргызстан үчүн биз ошол нерселерди жасасак жакшы болот эле. Өтө колго ала турган маселе эле. Анткени биз баягы эмелер болду да, союз ыдырагандан кийин биз ушунчалык тарыхыбызды изилдейбиз деп тарыхка кирип кеттик. Бул жакшы нерсе албетте. Өзүбүздүн тарыхый инсандарды кайрадан изилдей баштадык. Тарыхый окуяларга кайрадан өзүбүздүн баягы саясий идеологиядан бошонуп, өзүбүздүн эркин көз карашыбызды, баягы анализибизди, так тарыхый баабызды бере баштадык. Бирок келечекке, биздин келечегибизге, биздин балдарга таасир бере турган адабияттарды изилдөө. Биздин балдар кайсыл китепти окуат? Кыргыз тилине абдан көп которулду. Эгерде мен мисалы бир китепти котором десем, өзүм бир негизги жумушуман бош убактымда которушум керек. Биз былтыр ошол билим берүү министрлигинен дүйнөлүк журналистиканын тарыхын котордук. 1 ай, 2 ай убактыбыз кетти. Ушул сыяктуу проекттер аябай аз эле төлөнөт, анан которуу иши аябай чоң маселе да. Бирок ошол эле учурда ошол китептер мындай абдан көп которулуп жаткандыгы, анын аркасында эмне бар? Аны китеп чыгаруу маселеси, биз өзүбүздүн китебибизди чыгара албай, азыр чыгарсак сата албайбыз. Кыйын да, китеп сатуу маркетинги дагы Кыргызстанда кыйын. Кыргыз тилинде чыккан китептердин окурмандары дагы аз болуп атат, тилекке каршы. Ушул жаатты бүтүндөй изилдесе болот. Мисалы үчүн жана маркетингде окугандар булар кантип өткөрүп жатат, кантип элге таркап жатат, адабиятчылар адабият кандай ичинде кандай нерселер болуп атат деп. Ошол эле дүйнөлүк адабият, эң сонун балдарга арналган чыгармалар бар. Дүйнөлүк адабиятта сунушталган, бүтүн дүйнө окуп жаткан. Аларга эмнеге которулбайт? Эмнеге мурда мен аты жөнүн билбеген, укпаган, дүйнөдө дүйнөлүк адабияттын критерийлерине жооп бербеген адабияттар которулуп жатат. Демек, муну дагы биз бир теске салып иликтеп көрүшүбүз керек. Арийне айталы дегенибиз ошол 15 июль 2016 жылда болгон бир окуяны сиздин бир бүтүрүүчүңүз дипломдук иш кылып жазып, анан аны бир кичинекей бир бөлүкчөсүн гезиттерге бассак, интернетке чыгарсак, биз ошол
боордош бир тууган түрк элдерибиздин ошол күндөгү көргөн азабын, ошол күндөгү тарткан кыйынчылыгын кичине болсо дагы кыргыз коомчулугуна жеткирген болуп саналат элек. Кыргыз элинде жакшы бир макал бар: бир уйду мүйүзгө чапсаң, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт деп. Же болбосо кошунаң кайгырып ыйлап отурса, сенин жыргаганыңдан не пайда деп бекер айтылбайт экен. Мына ушул эгемендүүлүгүбүздү алган күндөн бери карай биз менен канатташ болуп, биз менен пикирлеш болуп, бизге колун сунуп, биз менен боордош болуп келе жаткан Түркия элинин 15-июль 2016 жылдагы тарткан кайгысы, тарткан азабы, алардын тарыхындагы кара так бизди дагы кыргыз коомчулугундагы сөзсүз ойлондуруш керек. Медиа Манас мекемеси катары мына ошол коомчулукка жеткирүү биздин дагы бир милдетибиз болуш керек. Бул өңүттө биз бүгүн атайын чыгарылыш, атайын репортаж сиздерге тартууладык. Студиябыздын коногу мына ошол эл аралык террордук фето өргүтүнүн керек болсо адабиятка дагы, маданиятка дагы, журналистикага, илимге тийгизген бир терс таасирин 15-июль менен, ошол 2016 жылдагы болгон окуя менен терең байланыштырып айтып берип кеткен инсаныбыз, адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Гүлзада Станалиева эжекебиз болду. Келип өзүңүздүн саясий, тарыхый, адабий, маданий баамыңызды берип кеткениңизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындай окуя экинчи деги эле Түркияда эмес, ошол бири-бирин бир тууган санаган боордош тектеш түрк тилдүү калктардын эч кимисинде болбосун. Чыккынчы деген нерседен алыс бололу. Мына ушундай бир өңүттө, ушундай бир көз карашта биз азырынча атайын репортаж көрсөтүүбүздү жана уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфирден амандашканча жакшы туруңуздар.